Президент Садыр Жапаров 2022-жылдын 14-октябрында Астана шаарында кол коюлган 1995-жылдын 26-майындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин адам укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө конвенциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023-жылдын 25-октябрында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзамдын максаты 2022-жылдын 14-октябрында Астана шаарында кол коюлган 1995-жылдын 26-майындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин адам укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө конвенциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жолжоболорду жүргүзүү болуп саналат. Протокол көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин адам укуктары боюнча комиссиясы жөнүндө жобону жана 1995-жылдын 26-майындагы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин адам укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө конвенциясын кабыл алуу жана күчүнө кирүү тартибин чектейт. Бул өзгөртүүлөр конвенциянын катышуучулары болуп эсептелбеген мамлекеттерде катыша ала тургандыгынын эсебинен түзүлүүчү комиссиянын субъекттик курамын кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Лондон шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында Улуу Британиянын парламентинин жамааттар палатасынын тышкы иштер комитетинин төрайымы Алисия Кернс баштаган депутаттар менен жолукту. Алгач Минкап төрагасы Британ парламентинин кыргыз делегациясын жылуу тосуп алган үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле эки өлкөнүн партиялары Кыргыз-Британ мамлекеттер аралык мамилелерин куруу боюнча олуттуу иштерди аткарганын, аны менен саясий диалог жана парламенттер аралык кызматташтык түзүлүп, эки тараптуу келишимдик укуктук база түзүлгөнүн кошумчалады. Борбордук Азия чөлкөмүндө Кыргыз парламенти бийликтин күчтүү жана көз карандысыз бутак экенин сыймыктануу менен белгилегим келет. Буга байланыштуу Кыргызстандагы парламентаризмди мындан ары бекемдөө үчүн Улуу Британиянын парламенти менен биргелешип иштөөнү улантуу маанилүү, деди Акылбек Жапаров. Ал эми Улуу Британиянын парламентинин жамааттар палатасынын тышкы иштер комитетинин төрайымы Алисия Кернс Британ парламенти эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелерди мындан ары чыңдоого даяр экенин билдирди. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлигинин расмий сайтындагы атайын эсептегичтеги маалыматтар учурда 1 триллион 21 миллиард сомдон ашып, дагы да өсүп жатат. Белгилей кетсек, 23-ноябрда жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров ИДП өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу 1 триллион сомдун чегинен өтөөрүн билдирген. 2023-жылы калктын жан башына ИДПнын көлөмү $1900 түздү. Былтыр $1665 болчу. Салыштырганда акыркы 3 жылда $669 өстү. Ошол эле 2010-2020 жылдарды алсак, 10 жыл аралыгында алсак өсүү $311 түзгөн деп белгилеген Акылбек Жапаров. Бул сандар экономикалык өсүштү айкын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда Акылбек Жапаровдун айтымында бул жетишкендиктер келечекте коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн камтыйт жана калктын реалдуу турмуш деңгээлин олуттуу жогорулата турган мындан да чоң өсүштөрдү көрсөтөт. Кыргызстанда экономикалык активдүүлүк негизинен кызмат көрсөтүү жана кайра иштетүү энер жай тармагындагы жогорку активдүүлүктүн эсебинен өсүүдө. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Улуттук банктын байланыш жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысынын орун басары Эличбек Султанкулов билдирди. Анын айтымында 2023-жылдын январь-октябрь айларында ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 4,5%, кумтөр, алтын, кенен казып алуу ишканаларын эске албаганда 6,5% түзгөн. Ички керектөөнүн өсүшү керектөө кредиттерин берүүнүн кеңейиши жана реалдуу эмгек акынын өсүшү менен шартталган. Ошондой эле банктардын аманаттык базасы дагы өсүүдө. 2023-жылдын 10 айында ал дээрлик 20% өсүп, 405 миллиард сомго жакынды түздү. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында банктардын кредит портфели да дээрлик 23% өсүп, көлөмү 251 миллиард сомго жакынды түздү деп кошумчалады ал. Унаа мамлекеттик мекемеси унаа сүйүүчүлөрдү унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин караңгылатууга уруксаат алуу акциясынын аякташына 3 күн калгандыгын эскертет. Мекемеден маалымдашкандай, жарандар 30 000 сом үнүндө калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Арзандатуулардын убагында унаанын алдыңкы эшиктеринин терезелерин караңгылатууга уруксаат жеке адамдар үчүн 80 000 сомдун ордуна 50 000 сом, юридикалык жактар үчүн 100 000 сом эмес 70 000 сом жана чет өлкөлүк жарандар үчүн 120 000 сомдун ордуна 90 000 сом болууда. Бул акция 60 күндүк мөөнөт менен 2023-жылдын 2-октябрында башталган. Шашылыңыздар, акция 30-ноябрда аяктайт деп белгилешти мекемеден.
транспорт министрлигинин 2023-жылга бекитилген бюджети 16 миллиард 749,8 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу Финанс министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аны ичинен 10 айдын ичинде 12,1 миллиард сом каржыланды. Белгилей кетсек, коюлган милдеттердин натыйжалуу ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети тарабынан жол фонду түзүлүп, анын негизинде 2022-жылдын май айынан баштап иш-чараларды каржылоо жол фонду тарабынан жүргүзүлө баштады. Төрөт деген болып қалады екен, оор касал болып қалады екен, жеткізіш мына қыштың күнүдө өтө кыйын екен. Gülçay aylı hükümeti 150 kilometr oğa kelip töröt bolup kalat eken, baldar orup kalat eken 150 kilometrge kelgenden körü 60 kilometr Çoңlай rayonuna barganımız jakın operasiya bolup kalat eken, meni aytıp kelbeyt eken, kaş menen kabактын ortasıda eken. Şol üçün bizde de Çoңlай aylı hükümetiga koşup koyacağınızlar suranam. Ош шаарынан 220 чакырым, ал эми Алай районунан 140 чакырымды түзгөн аралык Сарымогол айыл өкмөтүнүн элин түйшөлтүп жатат. Эмнеге дегенде шаардык катаал аймакта жашап, Чоңалай районуна чектеш болгон бул айыл өкмөтүнүн эли мамлекеттик иш кагаздарына ооруканага кайрылуу үчүн жолоочудай жол азабын баштан кечирип келишкендигин айтышат. Бизде агар макул десе, унанса айыл өкмөтүнө Çoңlay rayonuna karattıp koyganı oң. Sebebi biz Alay rayonuna keliş üçün 150 kilometre yol жүрөбүз. Çoңlay rayonuna barış üçün 60 kilometre yol жүрөбүz. Kerek bolsa 45-40 minutта barışıyoruz. Төрөт деген болып қалады екен, оор касал болып қалады екен, жеткізіш мына кыштын күнүдө өтө кыйын экен. Сарымогол айыл өкмөтүнүн эли арыз могу менен маалымат жыйынга чыгышты. Айтымдарында башка район менен чектеш четке айыл болгондуктан Алай району тарабынан көңүл буруу солгун болгонун билдиришүүдө. Буга чейин төрөттөгү аялдар ооруканага жетпей каза болгон фактыларды да аташты. 5 жыл дагы айыл менен 20 жылдагы айылды салыштырсаңар, азыр ушул убакта o жерде bir özünçe bir şarça payda oldu. Şarça payda oldu. 5 жылда. Bizde dağını oşal tempte kelet ağız. Bizde öte migrasiyadagı hazır uşul vaqta küçödü. Migrasiya küçödü. Hazır bizde gidete bir 300-400 bola migrasiyada ар жерде тентип иштеп жүрүшөттөр. Арыздануучулар азыркы Алай районунун акими менен эл менен издешүүдө көңүл кош мамиле жасап жаткандыгын, кемсинтүүлөр үзгүлтүксүз эле болорун, ошондой эле калкы көп айыл өкмөт болгону аз келгенсип дотациядан чыгуу башкы максат экендигине токтолушат. Ошондой шартта жергиликтүү электеликтерге каргашалуу көмүскөдө калып келгендигин белгилешүүдө. 50 бала төрөлөт, bir айылда Сарымогол өзүндө 150 бала төрөлөт. Эми энелердин коркунучу бул жерде өтө күчтүү да. Ошол себептен Çoңlay 60 километр болгондуктан ошол жака өткөнүбүз оңой болуп атат. Бизге азыр Алайдан деле эч кандай неме жок. Бирок баягы адам өмүрү айтып атпайбызбы? Туугандык башкадан дагы экесе өдө турат. Ушул эле. Ал эми Сарымогол айыл өкмөтүнүн адистери өзүнө тийиштүү болгон айыл эл үчүн муктаждыктардын баарына тийиштүү аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирип, районго кошулса дагы макулдугун берерин билдиришүүдө. Кыргызстанда жашап аткандан кийин ошол жогорку жактын кандай эмеси болсо ошого макулдук бергенбиз. Бул жерде элдин бир эле нараачылыгы ошол биздин айыл өкмөттү борбал кылса деген эле нараачылыктан чыгып атат да. Бир гана нерсеси каттоого кичине жакын болот. Бирок президенттин Ош областындагы өкүлүнүн аппарат жетекчиси буга чейин райондогу ички айыл аймактарын бириктирүү реформасынын негизинде Сарымогол, Сарыташ, Талды суу айыл өкмөттөрүн бириктирилери маалымдайт. 3 айыл өкмөтүн айылдык кеңештердин макулдуктарын алып, борбору Сарыташ айыл өкмөтү болорун билдиришүүдө. Ал эми Сарымогол айыл өкмөтүн Чоң Алай районуна кошуу тууралуу план жок экендигин билдирет. Биздин билишибизче азыр уже долбоору даярдалган, жакын аралыкта уже кол коюлуш керек. Ошондо старт берилет. Ал эми өзү негизи Кыргыз Республикасынын административдик түзүлүшү жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн административдик биримдиктердин чек араларын өзгөртүү бул жогорку кеңештин ыйгарым кирет. Ошондуктан бул азыр пилоттук режимде гана ишке ашырылып аткан реформа. Бунун оң терс жактары бүт талданып, анан кийин жалпы жогорку кеңештин кароосуна алып чыгылат. Анан жогорку кеңештин кароосуна ушул жай
башында июндүн 1-ине чейин деген пландар бар. Сары Могол айыл өкмөтүндө 1300 түтүн эл жашайт. Нааразычылык билдирип чыккандар Алай району жакшы көңүл буруусун талап кылышууда. Коңкордук алынбаса, Чоң Алай районуна кошуп коюусун жогорку бийликтен талап кылышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.